Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен ар дайым айтып келем, журналисттердин баары жакшы журналист эмес, жана жашы улгайып калган адамдардын баары аксакал эмес. Эгер ошондой боло турган болсо, анда жанакы автобуста кичинекей кызга ырдык көрсөткөн аксакал боюнча, анда аксакал деп ойлогон, анан жашы улгайып калган адам боюнча, анда ал да аксакал экен да демекчи. Анан бизде мындай жаңылыш сөздөр жана жаңылыш ойлор бар да, аксакал сүйлөп атканда унчукпаш керек депчи. Демек, эгер унчукпаш керек болсо, анда жашы улгайып калган адам ушундай ырдык нерселерди көрсөтүп, же болбосо туура эмес нерселерди көрсөтүп атса, анда эч ким унчукпаш керек экен да. Ушундайбы? Анда ал адам каалаган нерсесин кыла берсе болот экен, автобустун ичине кирип кичинекей кызга ырдык көрсөтө берсе болот экен, же болбосо өзүнүн элин алдап калп сүйлөй берсе болот экен да. Айланайын жогорку кеңешке биз шайлаган депутаттар, мисалы үчүн жанагы кызыбыз, анан бир жаш жигитибиз, анан дагы бир Көкүлүп деген жигитибиз шайланып, элдин мүдөөсүн, элдин талабын аткаруу боюнча жакшы тилектерди айтып кеттилер. Мисалы үчүн мен Көкүлүптүн өзү шайлоого катышкан эмесмин, мен аны шайлаган эмесмин. Бирок телевизордон жогорку кеңештин сессиясында чыгып сүйлөгөндөрүндө мен көп нерсесин түшүнбөйт экенмин, түшүнбөйм да, ал эмне талапты коюп атат, максат эмне, кандай. Анан бул Кызыл Суу айыл өкмөтүнө келип алып дагы бул таза сууну үйлөргө киргизүү боюнча, тарифтик бир маселе боюнча дагы элдин арасында бир мындай чачкындуу сөз айтып, ошону маселе көтөрүп кеткен экен. Ал маселелер бүгүнкү мына жыйында айтылып, мурун эле чечилип, жолго коюлуп, ошол областтык, райондук жетекчилер билбей турган нерседе болуп айтылган нерсени эч жагы эле чечилгенине күбө болдук да. Экөөнүн кайым айтышып кетиши, бул Көкүлүп, мен закондун кишисимин, мен болушум керек жогорку жакта, мен түшүнүгүм боюнча мен президиумда отурушум керек деген маселени койгондой болду менин түшүнүгүмдө. Бирок сиз элдин кишиси болгондон кийин эл арасында болушуңуз деген менин оюмдагы туура да, эл менен чогуу болуп туруп, элдин маселесине өзүнүн көз караштары менен чыгып кетсе деген оюмда. Эми мындай болуп атат, Көкүлүптүн айтканы боюнча, ошол үйүнө суу кирбей калган, же болбосо кандайдыр бир проблемага кабылып калган адамдарыбыз, жаштарыбыз ошого кирип кетип атканы мени өкүндүрөт да, ушундай эмес. Анан эми ушул балама менин неберем менен тең экен Көкүлүп деле. Ушул балам сага деле айтарым, ушул бардык жагынан сак болуп, атырылбай эле, адамгерчилик менен, жөн билгилик менен иш кылып берсең деген тилекти айтат элем. Негизинен бүт көйгөйлөрдүн баары айтылып, чечүү жолдору губернатор аркылуу, аким аркылуу, айыл өкмөт башчысы Алишер аркылуу жакшынакай түшүндүрүп берилди. Дагы бир кайталай турган нерсе, Көкүлүп келип бу жерде элди кокуй экен. Ошол кичине будараш деп, мына элдерди туура эмес түшүнүп болуп калып, бу жерден азыр жакшынакай түшүндүрүп берип, бир топ маселе чечилип калды да. Бул видеолор 7 каналдын журналисттери менен жана ушул эки байке менен мен кароолоо максатында тартылган видео. 18 майда Кызыл Суу айылында, Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында чогулуш болгон. Ал чогулушка мени ошол жердин жергиликтүү калкы чакырган. Келип ушул суроолорубузга көтөрүп бериңиз таза суу боюнча депчи. Анан ошол суроолорду көтөргөнү барсам, ушундай деп жалга жабып, мени ошол тоскоолдук кылган жана ушул сыяктуу нерселерди айтып. Эмне себептен бул байкелер мындай сүйлөгөн? Анткени бул байкелер ошол жердин жергиликтүү бийлиги менен табакташ чогуу чай ичишет. Делегаттар каникулга чыгат. Айылдын суу маселеси аяктан чыгабы? Жок, азыр. Деген себеби эмнеңерге катмады. Абедиңер саат 12-ден бери кечээ. Абед эмес, бул иш чара. Жок, иш чараңа. Жок. Ошол тууралуу кыскача суу маселеси. Жүрөбүз байке айтпайсыңбы? Жүргүлө. Жумушка барам. Жок, Эмес бактан айтсаңыз. Жүргүлө. Суу маселесинде. Жок, жүрү. Taklas бербешпи? Саламатсызбы? Сиз кечээ чогулуш боюнча бизге маалымат берип койсоңуз. Кече бергенмин. Жок, эми ал башка да, ал деген кечээ боюнча бүгүн Азыр карар чыкмаш болуп калды. маселеси нормаль эле.
Ушинтип арак ичип мас болуп калган байкелер элдин оюн бузганга аракет кылып жатышат. Ал эми бул чындап жергиликтүү калктын видеосу. Мен силерге чын жүрөктөн чоң рахмат айтам. Ушул мен кылган эмгегимди баалаганыңарга рахмат. Урматтуу кыргыз элим, ушу кече болуп өткөн окуяга байланыштуу кече Кызыл Суу айылынын элдери ушу Эрулан Кокуловду өзү чакырган. Өзүбүз чакырганбыз. Ошо Кокулов 2 айдан бери биздин суунун проблемасын чечем деп ушакта жүрөт эл менен кошо. Ошо 69 сомдон 39 сомго ошо Кокуловдун күчү менен түшүрдүк. Кече келип ушу элдер өзү чакырып ушу губернатор менен кошо келип чогуу сүйлөп берсин десек, кече ал айткан сөздөрүн бүт четке кагып интернетте Кокуловго жалган жала жабышып, ошол телеканалдар жамандап, бардыгы видеолорун кесип, монтаждап, жаман жактарын эле чыгарып атышат да. Ошо Кызыл Суу эли колунан ушу Кокуловдон ушу баштаган ишин уланта берүүнү суранабыз. Кечирим сурайбыз. Ошо бардыгы эл бардыгы Кокулов менен Эрулан менен. Саламатсыңарбы, урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич. Ушул Кызыл Суу 7 районуна жалпы ревизия жиберип текшерүүңүздү суранабыз. Жана өзүңүз келип дагы ошол жакты өзүңүздүн көзүңүз менен көрүп текшерүүңүздү суранабыз. Бирок сизди элге айтпай келип ошо айыл өкмөт акимге айтпай келүүңүздү суранабыз. Себеби булар дагы да жаап жашырып неме кылышат. 18 майда болуп өткөн элдик жыйында ошол турган элдердин баары катышкан. Эрулан мырзага калп жала жабуу болуп атат бул жерде. Эрулан мырза эл үчүн элдин камын ойлоп келген элдик жолугушууга.